Арыңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча медиа жана мен Кудус Жулдубаева. Бүгүн маегибиз иликтөөчү журналисттердин өмүрү коркунучтабы? Ачык эле аңдуулардын артында ким турат деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу Айтайт десе долбоорунун жана Темиров Лайф долбоорунун башкы операциялык жетекчиси Махабат Тажибек айым. Махабат айым, саламатсызбы? Эфирибизге кош келиңиз. Саламатсызбы? Кош келдик. Махабат, сиздердин команданын артынан ачык эле аңдуулар башталганын жолдошуңуз Темиров негиздөөчүсү Болот Темиров билдирди. Азыр мына экранга сүрөттөрдү чыгаралы, ошо өзүңүздөр соц тармактарда, өз баракчаларыңыздарда жарыяладыңыздар. Бул адамдар сиздерди көчөдө дагы, кеңсенин жанында дагы аңдып жүргөнү тартылыптыр. Ачык эле камера менен тартып жүрөт. Бул адамдар ким деп ойлойсуздар? Жана кандай максатта аңдууларды уюштуруп жатат? Артында ким турат? Эми бул адамдар булар бир эле кеңсенин жанында аңдышкан жок, жолдо аңдышкан жок. Булар үйгө дагы кечээ мен ошо жайында бир квартира снимать эткем. Мына ошол квартирада ичине дери баягы квартиранын жанына дери көтөрүлүп келишиптир. 5-6 экен. Анан экөө эшиктин артында тыңшап турушуптур дейт. Анан баягы үйдөгүлөр эшикти ачып ийсе, бирөөсү качып кетти дейт, экинчиси орус жаран экен. Ал каякта бир Бактиярды сураптыр. Анан биз 18-нчи мындайкы бир квартирага келгенбиз дешиптир. Ал жерде эч ким жашабайт. Ошол артынан качкан деле менин инилерим артынан чыгыптыр, Вефаны көздөй качты дейт, ошо тараптычы. Эки болсо биз ушул жерде жашайбыз деп алдашкан экен, калган экөө аркы Тыныстанууга жакка өтүп кетти дешти да. Анан ошол эле учурда, ошол нерсе үйдө болуп аткан учурда биздин кеңсебиздин жанында биздин акын балабызды сүрөткө тарткылашып, анан бир Мерседес үлгүсүндөгү машина менен келип ошол жерден ал баягы өзүн билгизгиси келген эмес окшойт, билдиргиси келген эмес окшойт. Ал дагы тартмыш этип анан ар жакка басып кетишти дейт. Анан эшикке чыксак эле жок, алар тартып качып атышты да. Үйдөн дагы ошол жанакынтип эшиктин артында прям кулагын эметип алып тыңшап туруптур. Анан ошол кимдер тарабынан болушу мүмкүн? Баягы эле бийлик тарабынан. Анткени биз коррупциялык схемаларды, баягы бюджеттеги акчалар рационалдуу колдонулуп жатабы, жана ошондой эле баягы криминал менен бийликтегилердин ортосунда болгон байланыштар, алардын жанакы эл рызкысын бөлүп жарып жеп, ошонун эсебинен өздөрүнө бизнес ачып аткандары тууралуу, жана ошондой эле алардын кадрлык баягындай сабаттуулугу жетиштүүбү, жетишсизби, жана аларга бир эле коррупциялык схемасын эмес, но и адамдык баягы жекелик ар жагында дээримен ниетин дагы ашкерелеп келебиз. Мына ошол нерселер менен эле байланыштуу. Эми бул жерде баягы кошуналардан да сураштырсак, эми аларды да коркутуп коюшуптур. Баягы силер кимсиңер деп сураганда, баягы МВДнын коручкасын көргөзүү дейт. Демек бул бийликтен келген. Бийлик тарабынан ушундай аңдуулар жана ошондой эле ушундай баягы эле 2 жыл мурун болгон иштер кайрадан кайталанып жатабы деген күмөн жаралат да. Эми биз буга көнүп деле бүтпөдүкпү? Анткени далай эле баягы биздин оозубузду жабабыз деп, далай эле бизге кылбаган нерсенин баарын кылып келишкен. Ошол эле чөнтөктөргө, жанагы биздин негиздөөчүбүз Болот Темировдун чөнтөгүнө бир белгисиз нерселерди ыргытышып, андан кийин бизди иштеген жаш муундарды, баягы уязвимостьтарын, алардын кемчилигин колдонуп, аларга каршы кайра пайдаланышып, биздин жеке жашообузга кирип, баягы ич кийимибизден өйдө жытташып дегендейчи. Анан баягы угроза, шантаж, ар кандай коркутуу, үркүтүүлөрдү жасап, компроматтарды чогултуп, ага чейин баягы сүйлөшүүлөр болгон, негизи келишип, бизге иштегиле, биз менен иштешкиле, үй берели, баягы кеңсе берели, акча берели деген кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Бирок биз жок,
бизди ал нерселер кызыктырбайт. Биз мамлекетти өнүктүргүбүз келет, өстүргүбүз келет, биз баягы принцибибизден тайбайбыз деген учурлары булар силерге окшогондордун принциби көп болсо 2 жылга жетет, силердейлердин далайын сындырганбыз деп айтып кеткенден кийин эле ошол 2022 жылы январь айында жанакындай биз жөнүндө каралоо видеолор чыгып, бизди аңдышып, ал эмес жанакындай спальныйыбызга дере эмелерди скрытый камераларды коюп, анан баягы шкафтарыбызды ачкылап дегенде ич кийимибизден өйдө баягы казышып, коркутуулар, үркүтүүлөр жасап, андан сырткары баягы кылмыш иштерин козгошуп, кылбаганын баарын кылып келишкен. Бирок ошентсе дагы биз баягы принцибибизден тайбай, сынбай, алдыга умтулуп кете бергенибизде. Анан албетте сөзсүз түрдө бул буга чейинки дагы мунун арасында криминалы дагы бар, мунун арасындагы бийлик өкүлдөрү дагы бар, бийлик өзү дагы бар, баардык коррупционерлер бар. Ким коррупция менен иш алып барса, кимди биз ашкерелесек, даже биз ашкерелей электер дагы бар да, өзүнүн алдын ойлопчу. Мына Болот Темиров Фейсбуктагы өздүк баракчасына президент Садыр Жапаровдун жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин командасынын ортосундагы өздүк тирешүүгө бизди аралаштыруу аракети болуп жатат деди. Анан Болот Темировду жердин түбүнөн болсо дагы таап, жеринен жок кылгыла деген билдирүүлөр келип жаткандыгын айтып атат да. Анан ушуга кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз, чынында Болот Темировдун өмүрүнө коркунуч жаралдыбы? Ал азыр өзү деги коопсуз жайдабы? Эми 3 жыл бою биз баягы принципти катуу карманып, эч ким менен эсептешпей, эч кимден заказ албай, баягы чыныгы кыргыздын духу менен иш алып баргандыктан балким бир кандайдыр бир дүйнөлүк жана ошондой эле Кыргызстанда кандайдыр бир репутацияга ээ болсок керек да, баягы социальный капитал доверия деп коет го, ошо ишенимге кирсек керек. Анан Болот Темиров деле бир канчанчы жолуку баягы дүйнөлүк ар кандай ар түрдүү конкурстардын финалисти, ошондой эле дүйнөлүк баягы коррупция менен алышкан баягы мыкты инсандардын 12-чи болуп катарына кирет. Алардын арасында соттор дагы бар, прокурорлор дагы бар. Андан сырткары жанагы укук коргоо боюнча ар түрдүү жанагы конкурстардын 10-чу жолку финалисти, 10-чу катарындагы. Анан бул жерде Болот Темиров өзү эле эмес, айтайт десе, жана ошондой эле Темиров Лайф командасы дагы мына көптөгөн жетишкендиктерге жетти. Балким ошол биз өзүбүз билбеген кандайдыр бир биздин жетишкендиктерибизди кайсыл бир интригага же саясатка колдонуп жатышабы деген ой жаратылды. Анткени баягы октябрь айында Гүлбаев өлтүрүлгөндөн кийин, иликтөөчү болгондон кийин бизде деле источник деп коет го орусча айтканда, ошолор байланышып, чалышып турушат. Анан ошол источниктерден ушул Ташиев баягы Көлбаевди өлтүргөндөн кийин кандайдыр бир дух алып алыптыр, баягы өзүнө ээжай бербей калыптыр. Анан ушул Болот Темировду жердин түбүнөн кайда болбосун таап баягы өлтүрүп койгула деген имиштер, сөздөр чыгып баштаганда биз ага өтө деле ишенген жокпуз. Эми анткени биздин тагдырыбызды Ташиев чечпейт же ал алмаштырып ийбейт да, биздин тагдырыбыз бир гана Кудайдын колунда дегендейчи. Ташиев деле бизге окшогон жөнөкөй жаран, ал деле биздин басып өткөн кадамдарды өтсө керек. Бирок биздики аныкына караганда көбүрөөк оорураак да, мындайча айтканда. Анан биз ишенген жокпуз. Андан кийин эле баягы комментарий, биз чыгарган контенттердин астында комментарийлерде баягы бизге провокация сыяктуу баягы сөгүп сагуу ушундай бир комментарийлер жазылып башташты. Эми буга чейин сиздер өзүңүздөр билет болушуңуздар керек, 2021-2022 жылы биз фейк тролль, ошол эле Дайыр Орунбековдун троллдорун ашкерелеп келгенбиз. Мына текшере келгенде ошол баягы эле Матраимов, баягы эле Сооронбай Жээнбеков, баягы эле Максим Бакиев жана Курманбек Бакиевке иштеген фейк троллдорду биз көрө алдык. Ошол эле Фейсбукта, Ютубта, баардык жерде биз бул фейк троллдорду ар дайым мындай ашкерелеп турабыз да. Андан сырткары жанакындай 2022-жылы чыккан биз тууралуу ар түрдүү каралуу видеолорун да кайрадан жаңыртып, жаңылап баягы слифтерди башташты. Анан биз ойлондук, балким бул жерде
баягы эки пил чабырса ортодо чымын кылып бизди ортодо баягы колдонуп жатышабы. Анткени Болоттун бүгүнкү күндө Болот Темиров бул бир эле Кыргызстанда эмес, СНГ жана ошондой эле дүйнө жүзүндө эң мындай бартуу кадырлуу журналист боло алды да. Балким Болоттун ооз аркылуу кандайдыр бир бирине бири карата бир мындай иликтенбеген, далилденбеген бир сөздөрдү айттырабыз дештиби. Бир провокацияларды биз кылып жатышабы деген ойго келди. Анан биз билбейбиз да кимиси менен ким урушуп атат. Бирок биздин азыркы жана поликлиникада эле иликтеп чыкты го. Ошол эле орустардын аракети жана ошондой эле Садыр Жапаровдун командасынын деле аракети, ошол эле Матраимов, Көлбаев, Сооронбай Жээнбеков, Бакиев, Акаев баардыгынын эле командалары азыркы учурда ошо Ташиевке карата ошо ТикТок баракчаларында өзгөчө бир компромат видеолорду жарыялап жатканын биз деле иликтеп, аныктап көрүп эле жаттык. Бирок ошону биздин коллегаларыбыз поликлиника чыгарып чыктыр. Анан баягы иликтөөгө таянганда ошондой бир анализге, ошондой бир ой келет экен. Демек, булар балким ошо Камчыбек Ташиевди баягы Болоттун оозу менен каралаткысы келип атабы. Анткени ал сөздү деле айтканы менен далил жок да. Далил бериш керек да, бир фиксация бериш керек. Кандайдыр бир жазуу, видео, сүрөт же болбосо бир кат дегендей, анан далил болбогондон кийин баары бир алдын алуу максатында Болот ошондой пост чыгарды. Бирок чын эле ошентип айтканбы же антип такыр айткан эмеспи, аны бир гана Кудай билет. Ошо сиз жана айтып кетпедиңизби, Болоттун чөнтөгүнө дагы ар кандай заттарды салып депчи. Ошо былтыр январда Болот Темировду баягы өз кеңсесинен спецназ келип кармап кетип, шоу болуп бир болду эле. Азыр ошо кыска тасманы эске сала кетсек, көрөрмандар менен угармандардын андайын талкуунуулап аталы. Азыр тасманы көрдүк. Мына техникалык бир үчүлүштүктөр менен үнү чыкпай калды, бирок бул жакта Болот Темиров өзү ошо бир передачасында айтып жатат, кантип мунун чөнтөгүнө Болоттун чөнтөг банкизатты салышкан, кийин салган, анын өздүгүндө такташкан эле да, ошол жөнүндө айтып атат. Анан сот банкизатты сактоо беренеси боюнча Болот Темировду актаган да. Бул тасмада журналисттин чөнтөгүнө банкизат салган ошол спецназ кызматкери жоопкерчилик тарттыбы, же ошол эле жетекчилер жоопкерчилик тарттыбы, же ошентип адамды орусча айтканда мындай подстава кылып коюп эле аз жерден мына кесип сала жаздап, төмөгө отуруп сала жаздап, анан ошентип эле жоопкерчиликтен качып кутулуп кетишеби деген суроо болуп атат да. Эми карга карганын көзүн чукпайт деген сөз. Алар башынан эле өздөрүнүн максаттарын бизге түшүндүрүп айтышпадыбы. Мисалы үчүн силердин командаңар бизге кызмат кылгыла, биз менен иштешкиле, каалайсыңарбы кеңсе беребиз, каалайсыңарбы үй беребиз, каалайсыңарбы акча беребиз, бирок силер бизге иштешиңер керек. Бул эл кызматында болбой эле койгула, бул неблагодарный жумуш, эл баары бир түшүнбөйт. Элге жеткизиш оор, эл эч качан силер тарапта болбойт, элге ким акча берсе ошол тарапта деп айтып келишти. Биз ошондон жок деп баш тартып, принципке турганда булар анда силердин принцибиңерди 2 жылга жеткизбей сындырабыз дешпайбы. Мына азыр ошондон бери бир 2 жыл өттү чындыгында. Жок,
эч кимиси кармалган жок, эч кимиси жазаланган жок, жазаланбайт дагы. Эми болгону баягы кишилерди алмаштырып коюп, башка кишилердин колу менен баягындай ыплас иштерге барышы мүмкүн. Булар баягы биздин Болот Тимиров жана ошондой эле менин айтайт десе Тимиров Лайфта командада көбүн эле сындырышты, өзгөчө жаштарды сындырышып, баягы каралашып, аларга психологиялык чоң давленияларды келтиришип, анан кээ бирлерин психологиялык инвалид деп коет, психологический инвалид деп коет, балким ошондойго дагы айландырышты. Мындайча айтканда, кылбаганы калган жок да. Эми бунун максаты бир эле. Биз эми баягы ар дайым баягы сабат менен, билим менен ошого кадам басым жасап, ошо менен ошол нерсеге умтулганыбыздын айынан же билбейм. Булар бир эле максат, ошо принципти сындыргысы келип атат. Элге кызмат кылуунун кереги жок, бизге кызмат кылгыла деп атат. Бирок биз жок, биз элге кызмат кылабыз десек, ошол анда элге силерди и так силерге эл ишенбейт, биз еще мындан дагы жаман силерди каралап, баягы ич кийимиңерден өйдө чыгарабыз, силердин жеке жашооңордон, даже жыңалаш денеңерден өйдө чыгарабыз, силерден каждый раз сайын кемчилик издеп, постоянно прослушка кылып, силер өзүңөр чыдабай, мындайча айтканда, зачем баягы канга колду булгап, если сен ошол суицидальный деп коет го, өзүнө өзү кол салуу эмесине жеткизип таштаса, зачем биз колду булгайбыз? Силерге башкаларга кылгандай силерлердин далайын сындырганбыз, сындырып келгенбиз, сындырабыз деген сөздөр эле. Эч кимди жазалашкан жок. Мисалы үчүн ошол бийликтеги Камчыбек Ташиев деле, Садыр Жапаров деле баягы биз калыспыз, биз адилетпиз, биз башкача өзгөчө бийлик жүргүзөбүз, биз кыргызды өнүктүрөбүз, өстүрөбүз дегени менен деле эч кандай биз тарапка калыс иштери жасалган жок. Дагы деле бүгүнкү күндө биз деле эмес, биздин коллегалар да каралап, ушактап, жамандап, баягы сындырганга аракет кылып келатышат. Эми мындай да, кандай десем, бирок булар бир нерсени түшүнбөй атат да. Ар бир кыйынчылык артында күч сакталат. Ошол нерселерди баштан өткөзсөң, баягы страхты подавлять этүү эмес, страхты перешагивать этсең, бул нерселерди сен оңой эле өтүп кетесиң да. Булардын биз баягы коррупциялык иштерин ашкерелеген сайын, булар мисалы үчүн могу коррупционер мамлекеттен монча акча урдаптыр, бул камалсын, жазалансын, же болбосо баягы антын бузуптур, конституцияны бузуптур десең, а зато силер баягы тамеки чегесиңер, а зато силер жыңалач үйдө ары бери басасыңар, а зато сен баягы төшөктө бирөө менен жатасың, баягы интимиң бар, зато сенин мурдуңда бок турат деген сыяктуу эле актануудай сезилет да бизгечи. Мындайча айтканда, а зато мына тиги бунун ойношу бар деп, жеке жашоого булар не только коррупционер, булар не только калпычы, алдар көзү, буларда принцип, мораль жоктуктан дагы сырткары булар ич кийим жыттагыч деп коет булардычы, баягы орусчасын айтканда пути жыттагычтар да. Бул кадамдары кайра коомчулук иренжип, эл иренжип, эми ушуга чейин кийлигишесиңерби деп баягы суу кечпеген эмелер болуп атат да, кадамдары. Эми бул актануу баягы психологияда деле айтылып атпайбы, баягы комплекси бар невроз адамдар эч качан бир ийгилик жаратып, ийгиликке жете албайт да. Невроз адамдарчы, тем более алар адамдарды башкара албайт, эл башкара албайт. Невроз адамдардын кемчилигин айтсаң, алардын туура эмес кылып аткан ишин айтсаң, алар баягы өзүндөгү кемчиликти оңдоп түзөп, баягы туура жолго түшүп, баягы туура эмес привычкалардын ордуна алар баягы мен эле жаман эмес деп башкаларга жоопкерчиликти арта салып, мына булар деле жаман деген сыяктуу баягындай эле өзгөрбөй, оңолбой жашагысы келет да. Булар невротиктер да, мындайча айтканда, психологиялык жактан жана психикалык жактан травмированный. Мындай кишилерден булар оңой эле киши өлтүрүп коет, булар оңой эле кишилерге кол салат. Буларда мындайча айтканда баягы боорукерлик, кайрымдуулук, ырайымдуулук, айкөлдүк деген түшүнүк болбойт. Булар аябай мерез, зөөкүр, анан мындай кара өзгөй, кара мүртөз келишет да. Булардын бир эле максаты жанагы ууруга окшоп, уурдап, тоноп, талап, анан качып кетсе болду.
алдап, баягы укмуш сүйлөгөндү билишет, дар убеждениясы күчтүү, баягы ишендиргенди билет, жакшы көрүнгөндү билет. Булар ошон үчүн жанакындай кычырап кийинишет да. Булар жанакындай кычыраган машиналарды минип жүрүшөт, кычыраган үйлөрдө жашашат. Анан ошону менен баягы элди ишендирүү максатында, мына сен мага ишенсең, сен дагы мага окшоп жакшы кийинип баштайсың, мага окшоп унаа минесиң, кымбат кымбат мага окшогон үйлөрдө жашайсың деген эле бул ишендирүү максатында булар атайын ошол байлыгын бизге көргөзүп атпайбы. Анан эл дагы ошого ишенип алып, мына мени шайласаң, сен мага окшоп мендей жашайсың десе, анан шайлап коюп, анан баягы эле кейпи, баягыдай эле ачка, баягы эле тоноолгон, таланган, уурдалган, алданган эл болуп калып калып атпайбызбы? Эми буга баардыгынан электорат өзү күнөөлүү. Мисалы үчүн Кыргызстанда 3 миллиондон ашуун электорат бар экен, ошол шайлоого катышкандарчы, мына ошол көпчүлүк өздөрү күнөөлүү. Мисалы үчүн эл түшүнүш керек, буларды биз жумушка жалдап алып атабыз. Булар бизди жалдабай эле. Кыргызстандын негиздөөчүсү, ээси биз, элбиз. Анткени биз күндөп түндөп баягындай тердеп, кургап, иштеп, эшектейчи, мындай жөнөкөй карапайым тил менен айтайын да, эшектей тердеп, кургап, иштеп, ошонун баягы 1 сом болсо 50 тыйынын, 10 сом болсо мындайча айтканда бир 40 сомун, эми 10 сом болсо бир канча 40 тыйынын дегендей баягы 40% төлөп атпайбызбы биз налогчу. Ошонун баарын биз ушуларды багып койгой, ушулар жакшы жашасын, буларды биз көрөкаттан бошотолу, булар базарга барып носки сатпай бизди өнүктүрсүн, өстүрсүн, баягы башкарсын деп биз баягы мүмкүнчүлүктөрдү, шарттарды түзүп берип атсак, булар ошондон анан дагы анысы аз келгенсиз биз буларга эркиндик берип атабыз. Баягы креативи менен идеясын бууп койбой эле окуй, анчейин катуу кетип баягындай адамдын акылын бууп байлап салбайлы деп эркиндигин да кошуп берип атсак, булар ошол эркиндикти, ошол биз түзүп берген шарт менен мүмкүнчүлүктөрдү булар как обязанный, должен катары сезип атышат дагы. Анан мындайча айтканда келип алып, кайра биздин башыбызга минип атпайбы? Минген аз келгенсип сийип дагы жатпайбы башыбызгачы? Баягы көргөнүнүн көргөнү курусун дейт. Жана Кокон хандыгынан деле нүзүп Шералина алып келип хан көтөргөндө эски өтүгүн төрүнө илип койбоду беле? Ким экениңди эстей жүр депчи, ким болгонуңду эстей жүр деп. Анан Шералина кайра нүзүпкө каршы тукурушуп ошо өтүгүн айтыпчы, мына сенин өтүгүңдү илдели, мына сени кемсинтти, басынтты деп. Анан ошол жанында Шералиге көз болуп, баягы караан болуп жүргөн нүзүптүн башын алдырып койгон, өзү деле хандыктан чабылбадыбы? Мына ошол нүзүптүн ролунда мына биз карапайым элбиз да. Эч кандай Көлбаев эмес, эч кандай башкасы эмес. Мына биз эл буларды шайлап, ишенип алып келип койдук. Бирок ошо эски өтүгүн илгенди унутуп калыптырбыз да. Билиш керек болчу. Бирок ошентсе деле булар мындан да катуу кетмек болуш керек. Анткени баягы байды кул десең күлөт, кулду кул десең өлөт деген сөз бар го. Булар ошо өлөрүн самап кайрадан күчөшмөк болуш керек да. Эми бул эмнени билдирет? Буларда эми баягы сабат жок да. Булар ойлоп атышат, булардын жеке жашоосуна кирип алып, мына биз эле эмес, силер жаман. Булардын өздөрүнүн шкафын ачып ийсең, биздикинен да жаман ыплас нерселер бар. Ошол эле жаш кыздарды бузуп, ошол эле жаш кыздарга кол салуу, жаш балдарына деле кол салуу, алдоо, пайдалануу, колдонуу, алардын айлыктарын бербейт, ары учуруп катат, бери учуруп катат, кул кылып алышкан. Эми мен деле баягы университет жаңы бүткөндө жогорку кеңеште стажировать эттим, ошол эле мамлекеттик телеканалдарда жүрдүм. Ал жерде эмне ошол эле баягы ыдык, басынтуу, кемсиндүү, колдонуу, пайдалануу сени адам катары көрбөйт. Эмнеге? Анткени сен кичүүсүн ордунду бил деп коет. Ошентип мына азыркы жаш коомду баягы улуулар айтып атпайбы? Булар урмат кылганды билбейт, анан булар деген бузулган, булар жинди чыкты, жаман чыкты депчи. Ошолорду бузуп травма алып келген кимдер? Затка эч ким үйрөткөн эмес да. Махабат, мындан 1 ай мурда иликтөөчү журналист Сайпидин Султаналиев Бишкекте ошо жол кырсыгына кабылган эле да. Анан сиздердин ошо Айтайт десе каналы даярдаган материалдан бир кыска үзүндүнү көрсөк, андайын суроо койдоюн.
Аркаман машина келди эле сүрүп эметип кетти, мындай адам түрткөн сыяктуу болуп эле каптал менен сүзүп кетти да, каптал менен. Колуңузда ийниңизде сынык бар экен, силерди ал жерге темир тагыш керек деди да, оперировать этиш керек. Качып кеткенине негедир күмөн болуп атат. Эмнеге качып кетти депчи, азыркы бийликтин берген убадаларын, кайсы мезгилде эмнеди убада берди эле, ошол аткарылдыбы деги эле коомдогу көйгөйлөр боюнча материалдарды даярдап келе жатабыз. Журналист жаракат алып, ооруканада дарыланып чыкты. Ал эми качып кеткен кишине болсо ийин кармадык деп маалымат берди эле. Анан иштин баягы табышмактуу жагдайлары дагы деле азыр баягы териштирип жатыптыр да ушул тапкачы. Анан деги эле журналисттер үчүн, өзгөчө иликтөөчү журналисттер үчүн биздин өлкө канчалык коопсуз азыр? Такыр коопсуз деп айта албаймын, кооптуу. Мисалы үчүн ошол эле журналисттерге баардык баягы жарандык коомго жана адилеттүүлүк үчүн күрөшөм, баягы коррупцияны ашкерелейм деген биздин коллегаларга дагы, баягы идеялаштарыбызга дагы айта кетет элем. Булар бир суроодо артыбыздан калбай бир ай эмне үчүн аңдыйт деген суроо. Эмне максат менен аңдыйт? Биз да пендебизбиз, биз Кудай эмеспиз, биз пайгамбар эмеспиз, биз Конфуций эмеспиз, биз жөнөкөй пендебиз. Биз даже биздин организациянын ичинде бир правило бар да: никогда не идеализируйте себя дегенчи. Силер пророк эмессиңер. Просто примите тот факт, что просто люди депчи. Биз деле жөнөкөй кишибизбиз. Буларга караганда биз өзүбүздү пенде катары кабыл алганбыз да. Мына пендечиликте биз деле кээ бир учурларда ар кандай мындай туура эмес иш кылып алышыбыз мүмкүн, билип билбей. Пендечиликте боло берет. Пендечиликте бир жерден болбосо бир жерден баягы мыйзамды бузуп алышыбыз мүмкүн. Булар чалык эмес, бирок ошол эле светофор мисалы үчүн кызыл күйүп турса, шашып кызылдан өтүп кетишибиз ыктымал. Же болбосо кандайдыр бир байкабай калышыбыз мүмкүн. Мына булар ошол бир ай бою артыбыздан биздин уязвимосттар, эмнеге көңүл бурабыз, эмнеге көңүл бурбайбыз, ошолорду өздөрүнө отметка кылып, ошолор боюнча булар маалымат чогултушат. Анан бир убактысы келгенде сенин эле уязвимостьңа сага каршы колдонот. Мына ошол сыяктуу деп ойлоймун да. Ошондуктан биз баягы мыйзам, биз түшүнүшүбүз керек. Мыйзам биринчи орунда бизди өзүбүздү кырсыктан сактайт. Канча деген журналисттер каза болду, канча деген коомдук ишмерлер ар кандай ар түрдүү кырсыктарга туш болду. Мына булардын баары бирдеме болсо, баягы жашылдан өтпөй, баягы кызылдан өтүп машина сүзүп каза болуп калсаң, алар айтат, тигил сүзгөн киши дагы айтат, эми мен кечирип койгула, мыйзам мен тарапта болгон, анан бул өтүп баратыптыр, анан мен сүзүп кеттим, анан өзү жашылдан өтпөйт беле деген эми мисал келтирип атам да. Ошондуктан биз өзүбүз баягы сактыкта кордук жок деп сак болушубуз керек. Баягы концентрацияны жоготпошубуз керек. Биз аябай мындай байкоо жүргүзүп, мындай абайлашыбыз керек да. Анткени булар кайсыл жерден биз абайлабайбыз, кайсыл жерден баягы байкабай калабыз, кайсыл жерден баягы сактыкты унутуп калабыз. Мына ошол нерсе боюнча булар список түзөт дагы, анан атайлап өзөлдү кылып чыгарып коюшу мүмкүн. Өзү кырсыкка туш болду деп чыгарып коюшу мүмкүн. Ошондуктан кайсы жумуш болбосун баардык нерсе биринчи очередте баягы коопсуздуктан башталат да. Мына ошол коопсуздуктун моралдык жактан, психологиялык жактан, жанагы цифровой жактан деп коет го, санариптик жактан, мыйзам жактан жана башка жактардан биз алгач ошону изилдеп анан ушундай жумуштарга кадам ташташыбыз керек. Бул жерде деле баягы пендечилик болуп кетти деген ойдомун да. Албетте кылмышты кылган адам мен кылдым деп айтмак беле, ал кылган жокмун дейт да, баягы уру өлгөнчө карганат. Булар дагы бир нерсени кылбылыкты кылып коюп өлгөнчө карганып отура берет. Чынында мыйзам жүзүндө келгенде, мындай текшергенде, чынында баягы сен билесиң, көрүп турасың, что сага кандайдыр бир нападение болгонун же кандайдыр бир мындай кандай десем бир бирөө атайын искусственно жасаган көрүп турасың, бирок ага далил келтире албайсың. Эмнеге дегенде бул кишилер сенден да жакшы үйрөнүп изилдеп алган да. Ошону эле айткым келет да.
Анан ошол жана акыркы журналисттерди, активисттерди, блогерлерди камоолорго кайрылсак, массалык баш аламандыктарды уюштуруу, аларга чакыруу, бийликти күч менен басып алуу, бийликке жанагы баш ийбөөгө үндөө, регионалдык кыстыкты козутуу бир нелер менен баягы айыптар коюлуп, бир топ азыр мына журналист, блогер, активисттер жатат да, соттор болуп атат алардын. Анан күч органдарынын бул кадамдарын сөз эркиндигин чектөөгө багытталган аракеттер деп сапаттасак болобу? Мен эми бул жерден альтернатива көрсөтсөм, кечке эле критика айтып бербейчи, демократиянын негиздөөчүлөрү бул кыргыздар. Ошол эле Манас эпосунда жанакындай Манас Көкөтөйдүн аштына барып бозулду кагып ийгенде ошол жерден кошой айтат да, Манас Манас деп койсоң барбая кетет экенсиң, үйлөнүп калган чанаштай дардая түшөт экенсиң деп айтып атпайбы? Мына ошол жерде деле Манас унчукпай эле баягы өз катасын мойнуна алып, критиканы туура кабыл алып атат. Барып кошойдун башын алып ийген жок, анын тилин кесип салган жок, анын гүлүн асманга сапырган жок. Ошол жерден өз катасын, өз күнөөсүн мойнуна алып унчукпай кайра кечирим сурап отурат. Ошол эле Манас эпосундагы жанакындай эле Ырамандын ырчуулу эл менен Манастын ортосундагы көпүрө болуп берген. Мындайча айтканда эл көйгөйүн Манаска жеткизген. Андан бери келгенде деле мисалы үчүн Каныкей энебиз деле Манаска жол көрсөтүүчү болгон. Ошол эле Кошой, ошол Манастын убагындагы Чубак менен Кыргылчал оппозиция болгон. Мисалы үчүн Кыргылчал ар дайым бузукулук жасап жүрчү, Чубак болсо ар дайым эле баягы слишком импульсивный болгондуктан ызы чуу кыла берчү, интрига, токсичность. Бирок ошентсе деле Манас алардын кемчилигине көңүл бурбай, башкаларга дагы айтып чал, булардын кемчилигине көңүл бурбагыла деп, бирок артыкчылыгын издегенге аракет кылган. Баягы бир баш жакшы, эки баш андан жакшы деп коет. Махабат айым, бүгүнкү эфирибиз ушу аягына келип жетти. Кезектегидей эле сиздин баягы кызыктуу, маанилүү жана маңыздуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлүп келип бергениңизге. Ал эми сиздин долбоор жана Темиров Лайв долбоорлорунун дагы жаңы иликтөөлөрдү күтөбүз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, ушу бүгүн маегибиз иликтөөчү журналисттердин өмүрү коркунучтабы, ачык эле аңдуулардын артында ким турат деген теманын алкагында болду. Махабат айым экөөбүз ушул теманын алкагында баарлаштык, маектештик. Сиздин ишиңизге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандар, биздин Арча медиадан алыстабаңыздар. Күндүн актуалдуу темалары менен биз кайрадан эфирге чыгып талкуулай бермекчибиз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Сак саламатта туруңуздар. Рахмат.